نحمده ونصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу умра кылган эже агай, аталар, эжелер, карындаштар. Алла субханаху ва тааля насип кылган экен, мына ушул жерге келип болуп турабыз. Бул Ухуд тоосунун ичиндеги бөлүгү баары айтканда Жабалу Румат. Жаменин аткан мусулман аскерлери чыккан ушул жерге. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадина Мунавварага Маккадан көчүп келгенден 3 жылдан кейін болгон ушул согуш. Мусулмандардын саны канча болгон? 700 сахаба, мындайча айтканда 700 аскер. Даярдык канча болгон? Даярдык. Буларда 700 аскер, 54 гана атчан болгон. 4 атчан мусулмандарда бар. 70 гана төө болгон. 700 аскер болгон да. 50 төө болгон. Бул жактан келген, Меккеден келген Курейшчи мусулмандар менен урушабыз, буларды жеңип алабыз деген максатта келген, Маккадан келген душмандардын саны 3000 адам келген. 3000 төө келген. 3000 төө, 3000 адам келген, аскер келген. Анан кийин булардын ичинен 200 атчан болгон. Мусулмандарда канча атчан? 4 гана атчан болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям согуштун тактикасын коюп, биринчи жаменин ата тургандарды силер астынан келген душманды атып турасыңар, ылдый түшпөгүлө силер деп не кылган? Биринчи бир нече жаата турган сахабаларды тоонун башына чыгарган. Мына тоонун башына чыгарган. Силер үстүнө бекинип душманды келетканда жаменин атасыңар деген. Биз бияктан мусулмандарды коргоо максатында бул жактан келип урушабыз, жерден урушабыз деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып түшүндүргөн. Согуш болуп аткан учурда капырлар көбүрөөк ойлоп атат. Олжо түшүп аткен. Биз тоодо турсак, астындагылар олжону бөлүшүп алышат. Бизге эмне тиет деген максатта пайгамбарыбыздын айтканына көнүшпөстөн мына тоодон ылдый түшкөн. Түшкөндө булардын түшкөнүн байкап калган капырлар айланып келип туруп мусулмандар менен урушуп жеңип алат. 3000 аскер келет. 3000 төө менен келет. Эми элестетиң. Ушул согушта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтө көп кыйналган. Шунчалык катуу кыйналган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын мубарак мынау тиши, астыңкына тиши. Ушул тиштери сынган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыздын ушул жерине ок кирген, мына бет жагына, оң жак бетине ок кирип сайылып калганда, адамдар сууштан кыйналганда, сахабалардын бириси келип, неге пайгамбарыбызды кыйнайсыңар кол менен сууруп, деп отуруп, тиши менен сууруп алганда тиши сынып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын бетиндеги окту сууруп алганда. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям алдыда урушкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Саад радиаллаху анхуну шунчалык найзаны атканда түз атат эле. Түз атат эле. Саадка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алдыда туруп, "Эй Саад, аткын! Атам менен элем сен үчүн курман болсун, аткын" деген. Саад радиаллаху анху алдыда туруп, ушул согушта катуу урушат. Мусулмандар болушунча жеңиштин аракетинде болот. Бирок Аллах Тааланын тагдыры не болгон экен? Мусулмандардын жеңилишине жазган экен. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын ишенген эң күчтүү күч-кубаты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын ишенген күч-кубаты алдыда согушканда элди орок менен чогоргондой жообусын чалгы менен чөп чаккандай душманды кырып кетип аткан Хамза мына ушул согушта курман болот. Хамза мына ушул согушта курман болот. Хамза өлгөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хамзаны таппай калып, кыжаалат болуп, колунан келишинче урашат, согушат. Бирок Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям акырында шунчалык пайгамбарыбызды кыйнаган, пайгамбарыбызды арыктаткан, пайгамбарыбызды ич-ичинен эжилткен, бул Хамзанын бетин тытмалаган, ички органдарын тытмалаган дин душмандары болгон. Өзүнүн бир тууган атасын көрбөй калган Расулуллах авасын көрөйм десе, авасы пайгамбарыбызды колдоп аткан авасы, пайгамбарыбызды коргоп аткан авасын көрөйм дегенде, авасын ошондой абалда, дене мүчөсү тытылган абалда көрүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эзилип кыйнаган. Ушул согушта Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Хамзадан сырткары бир нече эң күчтүү сахабалардан айрылып калган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хамза
Mus'ab ibn Umayr, Sa'd ibn Rabi' al-Ansari, Abdullah ibn Haram, Ceysemet ibn Abu Sa'd, Amr ibn Cemuh, Abdullah ibn Cahş, Hanzalat ibn Abu Amir, Anas ibn Nasr. Bulardan bardığından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yerde жалпысынан 70 sahabadan ayrılıp kalgan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüp iman keltirgen, Peygamberimizge işengen, Resulullah dep yaşagan, din dep yaşagan, Müslümanlardı korgap yaşagan 70 Müslüman sahabadan Peygamberimiz ayrılıp kalgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bular şehit ketdi. Bular kan bolup turuşat. Bular kıyamatta Allah Taala'nın en jakşı akırkı Peygamber Allah Taala'nın aslında en ulu pendelerin katarına terlettip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ошол kanı menen janaza da okubastan, allarga kepen debesten, usul da kıldırbasan, uşunday avalda gömülöp birden, ekiden, üçten, gevurde, törtten dağı gömgön uçurlar bolgan. Bardığı şuhada degen şehitler, şehit ketkenlerden mazarı dep oşol жерге koyulgan. Hamza da oşol жерде урматтуу Бектурганым. Mına bugün gelip bizden sabah alatırganыбыз, tarihte kitaplardan okugan Uhud soğuşundan kıskaça bir malumat uşul Uhud soğuşunda bolgan. Oşonduktan tarih tasdiqtagan. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanday iş aytsa dağı Peygamberimiz özünden özü söylegen emes, Allah Taala'dan buyruk menen söylegen. Ve ma yantiqu anil hava. Peygamberimiz özünden bir de söz söylegen emes. Oşonduktan tur dedi turuş gerek. Bas dedi basış gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu yerde turgula degende turbastan düşüp ketip Müslümanlar jеңилүүгө учураган. Allah nasip kılıp Mekke'ye varganda balkim bizden Kırgızstan prezidenti menен uçurashıp kalabızбы, umra kılgany kelipdir. Emeden Kırgızstan elçixanasyny açkany ошондой эле умра кылганы келет экен. Сиздер көрүп турган Арафат тоосу Адам ата менен Оone табышкан жер экен. Бул жерге келген адамдар эч качан жалгыз калбашпайт. Адам азаты эч качан жалгыз калбасын деген. Сиздер көрүп аткандай мисалы үчүн Меккеге 10 миң адам, 10 миллион адам келе турган болсо, ошол 10 миллион адамдын баардыгы ушул жерге келишет экен. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allah nasip kılgan eкен mına Arafat toosuna geldik. Arafat toosu emas, Arafat örönü desek tagırak bolat, tuurarak bolat da. Arafat toosunda adamlar bardığı birde kiyimde bolat. Tagırak aytkanda bayağı ihram menen bolat da. İhram menen turuşat ушул жерге келгенде. Arafat toosu nege Arafat dep ataldı dese, bir rivayet var. Adam aleyhissalam Hava enemiz menen jolukканда ушул жерде жолуккан дейт да. Rahmat. Allah'ın rahmatı jadı. Tagırak aytkanda erkek menen ayaldın birikkende dagı Allah'ın rahmatı jayt. Ekөө birge boldu. Demek jerdegi pendelerdin bardığı çup bolup jaşaştığı gerek degen. Жалгыздык, жалгыз жашаштык, бул жалгыз Аллага гана таандык. Эми экинчи аталышы Arafat деген бүт адамдар ошол күнү yeta'arafuna bi zunubihim. Özlerinin günahlarının moynuna alışıp ошол күнү дуа кыла турган күндө. Бардыгыбыз ошол акылыбызды тааныгандан бери, эсибизди тааныгандан бери ушул күнгө чейин канча күнөө кылдык, ушул ажыга келгенге чейин канча күнөө кылдык, бардыгын мойнуна алышып ушул жерде жаш тамызышып дуа кылышат. Ошол күндү дагы ошол себептен дейт Arafat күн деп аталат. Arafat күн. Эгерде Arafat'ka çıkmasa acılar, acısı kabul bolboyt da, acısı kabul bolboyt. Biz çegerada gelip kaldık 2007 yılı. Taң atsa Arafat. Jolda keletebиз, jol arılbayt. Gün batıp ketip atat. Şam bolayın da atat. Gün batayın degen Arafat'ka jetip geldik. Çegeradan öttük. Allah balkim kabul kılsın dep dua kıldık. Ошол күнү 2007 yılı зорго жетип кийин сураsak түнү дагы ошол түнү дагы Арafатта турса эсе өтөр да. Эми эртеменден ажылар. Күн көтөрүлгөндөн баштап, кечке чейин күн батканга чейин ушул жерде болушат. Күн батканда анан бул жерден Muzdalifa деген өрөнгө көздөй жүрүшөт да. Arafat тоосунда Arafat тоосу Zulhicce ayının Zulhicce Arap yıl sanığı boyunca Zulhicce ayının 9. günü uşul yerde boluşat.
9-күн ушул жерде болушат. Күн батары менен анан Муздалифаны көздөй жөнөшөт. Allah Teala Kur'an'da وَاِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Eğer de sizler Arafat'tan düşüp dönüyorsunuz, sizler Meş'aril Haram'da, tağırak aytkanda Muzdalifa'da dağı Allah'ını istegiledi. Muzdalifa degen hazır ordunda düşündürüyoruz kuda kalasa kanday jer, al jerge varıp ne kılat? Arafat'ta negizi peşin menen asırda çok okuydu dağı, uşul jerde erteden geçke ne kıla turgan gün eken? Dua kıla turgan gün, dualar kabul bola turgan gün. Dualar da ошол жактан келетканда Арафатта дуа кылып койчу. Арафатта дуа кылып койчу бизге дагы деп бала тилешип, кыз тилешип, рахмат тилешип, ден соолук тилешип ошол жакта канча бир туугандарыбыз келе албай дуа кылып койчу деп калып кетишет. Аллах Таала сиз менен бизди балким жакшы көргөн экен. Сизге дагы бизге бүгүн ушул Арафат тоосуна келиштикти насип кылган экен. Баардыгы ушул жерде эмне кылып турабыз? Жүз көрүшүп отурабыз. Arafat to'sunda balkim dua qilingizlar, balkim ушул күндөрү дагы силердин дуаңар кабыл болуп калар. Негизи бүгүн баягы араб жыл санагы боюнча Арафат Зулхижжа айынын 9-күнү эмес. Бирок бул күндөр башка күн. Бирок көрүп кетейли, качандыр бир сизге ажылык насип кылган болсо, сөзсүз түрдө ушул жерге келесиздер. Ошондо паланча күнү умрага келгенибизде, Умар деген бала бар эле. Ушу бир нерселерди аттын үйрөттү эле. Алла ошол баланы дагы işlerini ilgilikli kılgın deyip balkim bizi de istep koysalar Kuda kalasa jaman bolboyt. Bardığız özümüz kalagan dua menen hazır dualardı kılabız. Allah Taala balkim siz menen bizge jakşılık joldorunuzu açsın, yüzünüzdü jarık kılıp, el karagan yüzünüzdü jer karatmasın. Allah Taala'nın aslına jılmaygan yüz menen, jakşı yüz menen gidip başta Allah barыбызга насип кылсын. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.